жалаң айыл өкмөттө иштегендер, депутаттар, анан башы көрүнгөндөрдүкү жерлер бүт жерде. Жөн карапайым элдики жок. Бул жерлердин ээлери да чыга баштады. Ошолордун өзүнө барып туруп узатайлы. Азыр эле бир 5 мүнөт болду эле. Жер меники деп атпадым беле. Меники эмес, мен силерге айтырмын да, мен силерге айтырмын да. Тура, болот кайтып атап, журналистсиңби? Меники эмес. Барба бизнеске ылайыктуу жерлер, ошон үчүн булардын 1 сотуктан ар кимге кесип саткан. Көрдүң сен на местом турган жериңе хамелеон болуп кетип атасың. Кайсыл айыл өкмөттүн учурунда экен, бирок Бекишев Абдыбектин учурунда мен генпландын планын таанıyım деп 94 сотукка макулдашып койдум. Kendinde bir 2 yıldan aşık yer bolçu. Uşul yerde biz okup жүргөндө бүт жуал менен тосуп чыкканбыз. Меники жок, меники жеримде. Жошо жана сиз айтып аткан жер, сиз айтып аткан жер. Булардан сурар, ошону. Жок, мен тамашалап атам. Кандай тамашалап? Сен өткөндө эле хаким менен айтышып жүрбөдүң беле мына жерде? Август айында эле. Булар тура меники бар, мойнума аламан. Мен сатып алгам бирөөдөн сатып алгам. Мен окуп жүргөн мезгилде мына ушул аянт тигил жолдон могул жолго чейинки аянт эле. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз эли, урматтуу менин жердештерим. Бүгүн биз Токтогул районунун Өзгөрүш айылына келип отурабыз. Менин артымда турган Өзгөрүш айылындагы эң биринчи мектептерден Өзгөрүш деген мектеп экен. Мына ушул Өзгөрүш айылынын бүгүнкү күндө ушул мектептин мугалимдери жана ошондой эле кайдыгер эмес жарандар чакырып отурат. Себеби бул мектептин баштапкы өзөктүү аянтчасы аябай чоң экен. Азыр күндөн күнгө мына таарып, жада калса дааратканалары дагы кыскасы бүт жагынан кыскарып кетип атыптыр да. Мына ошол кайдыгер эмес, мына жүрөгү ооруган мугалимдер мени чакырып отурат. Анда баарын өздөрүнүн оозунан угайлы, жүрүңүздөр. Менин атым Барпы Нейманжанов. 1952-жылы туулганмын. Бул Өзгөрүш мектеби 1957-жылы ушул жерде курулган, мына бул жерде. Бул мектепке Үстүрөк зонасында 2 мектеп бар болчу. Горький мектеби, анан Өзгөрүш мектеби. Өзгөрүш мектеби ага чейин ар бир сарайда окуп келген. Ар бир сарайларда. Сталин мектеби деп, мынакта дагы бир сарайда. Анан 1957-жылы Темиров Бекмот деген аксакал башкармада. Ошол келип, ушул жерде көп элдин баардыгы ушул жерге келип окусун деп ушул жерден мектеп куруп кеткен, курдурган. Мына Өзбекстандан кирпич курган өзбекчилерди алып келип туруп 10 жылдык мектепти Өзгөрүш атындагы мектеп болсун деп курдурган. Мен 1959-жылы 1-класска келгем. Бул жерден кандай гана балдар чыгыпты. Табалдиев, Тынчбек, Бөкөшев, Жамгырбек. Ушул окшогондор көбүн кийинкилерин билбейт экен, ушулар чыккан. Бул жердин аянты абдан кенен эле. Кийин Сайып тарагандан кийин эле баардыгы бөлүнүп кетип калды. Эми айтып берсем, кеминде бир 2 гектардан ашык жер болчу. Ушул жерди биз окуп жүргөндө бүт жуал менен тосуп чыкканбыз. Мектепке бакыт болсун деп мына жерге алма тиктирген. Сырттан келген мугалимдерге жатакана болсун деп үй салдырган. Ошонун баардыгы азыр тарап кетти. Андан кийин биз мына бул мектепти тарап кеткенине азыр кыска болуп калыптыр. Мына бул жер азыр 90 сотук экен. Буга азыркы мезгилдин талабына жооп бербейт. Спорт площадка деген жок. Genен басууга мүмкүн эмес. Жолдордун баары тарыган. Ошондуктан ушул мектепти илгерки абалына келтирүү үчүн кайрадан бир аракет кылып бизге ушуну жандандырып берсеңер абдан сонун болот эле. Мына бул жерде спорт площадка бар эле. Буга садик курулуп калды. Этегинде спорт площадкабыз бар эле чоң. Ал жерге ФАП курулуп калды. Ар кандай кылып эле бүт баардыгын башты айландырып эле бизди кууп чыгып коюп атат. Азыркы мектепте Ибраимов мектеби болуп калган. Ибраимов мектеби бир үлүшкө кичинекей жерге бир билгечиликке жетпеген жерге мектеп окуп атабыз. Балдарыбыз 300 мен окуйт. 640 бала бар мектепте. Өтө чакан. Мен бул мектепте иштегениме 37 жыл болуп калды. Ал турсун ушул мектепти бүткөм. Анан биздин негизги
сиздерге кайрылганыбыздын себеби жаңы курулуп жаткан могул корпусубуз жаңы курулуп атат. Акыркы мезгилдеги 2018 жылдагы ген план менен деп туруп аянтыбыз аябай аз болуп калды да. Анан ошондон улам биз ошонун тактайлы дегендей кылдык. Мисалга мен окуп жүргөн мезгилде мына ушул аянт тигил жолдон могул жолго чейинки аянт эле. Акырындык кийин 2018 жылы акыр бул жердеги корпус урап калгандан кийин тигил жакка бөлөк корпуска кеттик, бирок батпайбыз аякта. Анан ошону арызданып эме кылып атып, анан бул корпус курулду жаңы. Эми ушул жерге келип окуй турган болсок, аянтыбыз жок дегендей маселе болуп атат да. Мисалга мына бул жерде мына даараткана турат. Ушул мугалимдер өз колдору менен курган. Даже мына бул жердеги Канчанчы жылдары даараткананы курдуңуздар? 2012 жылдары экен. Анан кийин ушул жердин баардыгы биздин жерибиз эле. Площадь бар болчу. Ушул жерде 4 корпус бар болчу. Мен окуп жүргөн мезгилде. Могул жерде бир корпус кийин бузулуп калды. 3 корпусту окучубуз. Бул жерде бир корпус, тетигил жерде бир корпус, могул жерде бир корпус бар. Сиз окуган жылдары кайсы жылдар? Мен 81-жылы бүтүп кеттим. Азыр деле турат мына жерде эски мастерскаянын орду турат. Мастерская турат ушул ока чейин. Анан эми ушул жердин баардыгы жеке жактарга өтүп кетти деген эметет. Өзү аянт балдар ойногонго площадкасы да жок, бир аянтыбыз да жок дегендей болгону 93 сотук жер монтип тосулуп калды. Анан биз ушул жерлерди тактап берсе деген ой менен кайрылып атабыз. Биздин кайрылганыбыз ага чейин маалымат алып аракет кылып келдик. Былтыр 24-жылдын май айында педсоветте карап мугалимдер арызды жаздык. Кимге жаздыңыздар? Акимге, Түкөбаевка, айыл өкмөт башчысына, архитектура жетекчисине, анан кийин Токтогул райондук ОКМКнын башчысына жаздык. Мугалимдер бүт кол койгонбуз. Анан ошондон бери биздин мектептеги депутатыбыз, жергиликтүү кеңештин депутаты Жапаралиев Мунарбекке милдеттендирдик. Эми жаш бала эми ушундай эме кылып бер деп. Ошондон бери көп жака кайрылды. Бул өкмөттөн дагы, акимден дагы болду, кайрылуулар болду, бирок жооп болгон жок бизге. Былтыр бир эмеде 24-жылы август айында госрегистрден келди. Бир бала келип ушул жерди тартып кетти. 2018 жылдагы жаңы мектепке тиешелүү болгон 90 канча сотук жердин картасында көрсөттү. Андан кийин 2014-жылы чыккан, 2004-жылкы мурунку картаны да көрсөттү бизге. Ошо биз мурунку картаны талап кылып, ушул жерде ошондо да мугалимдер келгенбиз. Мурунку картаны 2004-жылдагы картанын аянтын тактап бер деп биз сурандык элек. Ошол бала эсептеди. Мына бул тигил жактан бул жака чейин жолдон тиги жолго чейинкин эсептеп, ошол 2004-жылдагы ген планды чыгарып эсептеди, кадимкидей эсептеп тартып кеткен. Андан бери эч кандай жооп жок, эч кандай бизге жыйынтык жок. Мынтип быйыл Куда кааласа, быйыл бүтүп калса мектебибиз келсек, канчалаган жерибиздин баардыгы жеке жака өтүп кетип, жери жок отурабыз. Биз ошону тактап бергиле деп суранып атабыз. Биздин мектепте мынакей 50-ге жакын 50-ден ашыкпыз, тех персоналдар менен 50-ден ашык коллектив иштейбиз. 640 балабыз бар. Бул мектеп бүтсө, келсе, бул 90 сотук жерде ошончо бала кандай болот? Биз ушул көйгөйбүз. Ойлондуруп атат. Ошол ойлондуруп атат. Мунарбек мырза, мына Элмирбек Иманалиев атындагы айыл өкмөттүн кеңештин депутаты экенсиз, бүгүнкү күндө. Эл аябай сизден үмүт менен сизге бир топ тапшырмалар бериптир. Мына мектеп боюнча мугалимдер өз сөздөрүндө да айтып өттү. Сиз айтсаңыз, бүгүн депутат катары кандай кадамдарга бардыңыз? Ийгиликке жетейин деген бир жолдору көрүнүп атабы сизге? Кандай иш аракеттерди алып бардыңыз? Ошону өзүңүз айтып берсеңиз. Мындай болду да, бизден ушу Анарбек Ибраимов атындагы орто мектебинин ушу жалпы жамааты ушу бизге милдеттендирген ушу 2000 ушу мектептин жер аянтын тактап берүү боюнчачы. Анан кийин биз бул жерден биринчи очередь айыл өкмөткө кайрылдык.
Айыл өкмөткө кайрылганда айыл өкмөт ошо госрегистрден жаңы Азырет Осмонкулов деген бар экен. Ошону чакырып, анан кийин жердин аянтын тактап беребиз деди. Ал тактап бергенде бул мектептин жер аянтын тартты. 1 гектар 88 сотук деп бул 2004-жылы мурунку айыл өкмөт Досалиев Кудаш деген болгон. Ошол Кудаш ака келип, бу жерде 2004-жылы мектептин жери деп ошо госрегистрге каттап кеткен да. 2004-жылы. 2004-жылы. А биз ошону 2004-жылы каттап берген жерди биз кайсы жерлер деп госрегистрден келген Азыреттен тактатсак, ал метр менен тартып берди. Биягы ушекке чейин келет экен, биягы нары башка чейин, өйдө жакка чейин. Биягы тиги буручка чейин да. А могу садик дагы ушу мектептин ошо госрегистрде каттаган жерине туруп калыптыр да. Биягы этекке чейин экен, биягычы. Эми андан кийин 2018-жылы бул мектепти салып атканда бул жерге генпланды өзгөртүп, госри эмес системныйда каттоодо турган жерди эмес, башка генплан жасай коюшуп 93 сотук жерге гана жасап туруп, анан бул жерге мектепти тургузуп коюп атат да. Бирок азыр системныйда каттоодо турат. 1 гектар 88 сотук жер 2004-жылы эле Досалиев Кудаш азыр мурунку айыл өкмөт азыр деле бар да. Ал азыр деле тастап берем деп атат. Азыр деле тастап берем деп атат. Могул курулуштар ушу мектептин аянтына карап болуп атат. Оода, могул жерлер, могул мусор төгүлүп, мунулар каралбай кетпейди азыр. Ушул жерлер бардыгы ушу мектептин азыр ошо 1 гектар 88 сотук жерине карайт да. Карайт, а? Мына бул эми көрүнө эле турган, өзүңөр көрүп тургандай эле мына жеке менчикке сатылган жерлер, мына жерлер бизнеске ылайыктуу жерлер да буларчы. Бул Өзгөш айыл өкмөтүнүн централный жери да. Булар бизнеске ылайыктуу жерлер, ошон үчүн булардын 1 сотуктан ар кимге кесип саткан. Бул саткандыгы эми мисалы, элес карап көр, мына туалетти тозуп алган да бул. Мектептин туалети мына болчу. Азыр эми мисалы сиз маалымат алып атпайсызбы? Жанагы 90 сотук деп айттыңыз ошондо, 1 гектарга жер азыр бул жакта колдонууда мектепте. Калганы болсо белгисиз адамдарга сатылып кеткен. Азыр могул турган жер кимге таандык деп ойлойсуз? Бул ушу айылдын эле тургундарына таандык да, эми ар кимисинечи. Кимдин так маалыматын эми бул айыл өкмөттүн жана жер адистеринен сураш керек. Сиз айыл өкмөттөн сураган учурда эмне деп жооп беришти алар? Айыл өкмөттөн сураганда айыл өкмөт эме деп атат да, мынчу. Биз сотко берип атабыз, соттошуп атабыз. Ушинтип эле 2-3 жылдан бери ушинтип эметип атат да. А сиз сураган жоксузбу мен депутат катары кел берчи, ким менен соттошуп атасың деп. Аны жана жергиликтүү тургундар да айтып өттү, сотко барайлы десек ал жакка деле чакырбай атат. Ал эме болуп атат да, мисалы соттошкондо бардырбай атат деди да өкмөттү. Эми жылып кетип атат дейт да, мисалы эми бу жердеги эмелер менен өкмөттөгүлөр менен сүйлөшсөк, биз барам ненде бир барамда 2-3 жолу эметтим. Бирок жылып атат дейт эменичи. Жылып кетти. Ким менен соттошуп атканын өзү билбейт экенби? Өзү билет, ал могул жерден, мисалы, могул жерден үстүнкү жерден 15-30 сотук жерди соттошуп 15 сотугу эмеге өттү деп атат. Бул балансыкачы. Айыл өкмөттүн балансына өттү деп атат. Бирок азыр эми мындай болот да, бул жерде могу жерлерди тозуп алып кетип атабы? Могу жакта, ылдый жакта жерлер тозуп алып атат. Булар азыр унчукпай жатышат да. Булар деле ошо айылдын тургундары болуш керек да. Ошолор алат да, муну башка жактан бирөө келип албайт да. Анда ылдый жакта көргөзүп берсеңиз, кайсы жерлер сиздин болжолдоп жеке менчикке өтүп кеткен. Азыр бул жерде тороп коюптур, карасаңыз, буну ким торот эми буну? Бул ушул айылдын эле тургундары да, ошо айыл өкмөт билиш керек болчу да мунчу. Азыр айыл өкмөт өзү да билбейт да муну ким торогонун. Азыр могу жерге чейин ушу 1 гектар 88 сотукты ушу жерге чейин алып келип берип чене берген да. Андан мындан буягы азыр кайсы могул тосмого чейинби? Ушу тосмого. Жолдун жээги ошондо могу жерге чейин деп биз тартканда ушу жерге чейин келди да. Ушул жерге чейин. Буягын эми бу жер централный жер да, бул тротуар болуп калышы мүмкүн да, мындан буягычы. Тротуарга же башка болуп калышы мүмкүн. Анда ошондо могу Кыдыр атасынан курулуштар бардыгы мыйзам бузуулар менен берилген деп шек санап атасыз да сиз, Булар деле ошо мыйзам бузуу менен берилген, эми өкмөт адилдеш керек да мунучу. Бизге могу мектептин жери, многулары мисалы могу жерге чейин ошо эме госрегистрден келип тарткан ушеке чейин гана тартып берди да. Мындан буягын эми өкмөт өзү аныкташ керек да. Эмне салыныш керек, эмне мен точно билбейм да буягачы. Же жол болуп калат чыгар. Мисалы бу жерде генпланда мисалы жол 20 метр деп атат, может жолдун эки чейин келип калышы мүмкүн да. Мектептин окуучуларынын абалы жөнүндө айтып берсеңиз, алар чындыгында бүгүн батпай калат, бул жерде аянты тарып калды. Площадкаларды отпай, жана ойной турган аянт, анан дем ала турган бактарак, мына ошонун баардыгы өзү каралыш керек эле. Анан завуч катары айтсаңыз, ошол билимге кандай таасир этет аянты, жана могул тосмолор болуп атпайбы? Ушул тосмолор тозулгандан кийин сиздерде маалыматтар болуп атабы ушул жер тарып калганын? Же буга чейин кандай аракеттер жүргүздүңүздөр? Айтып берсеңиз завуч катары. Саламатсыздарбы.
Эми бизде бул тосмолор тосулганга чейин эле маалымат караганбыз, бирок бул жерде тендерде ойнотулган адамдар келгенде мага кандай көрсөтүлсө ошол жерди гана тосуп берем деп койду да. Чындыгында Госрегистрден келген Осмонкулов 1 гектар 88 сотук мектепке караштуу жер экен деп таап берсе дагы, бул тендерште уткан эметкен ойноткон балдар жок, бизге кандай тендерде кандай көрсөтүлгөн болсо ошол жерди гана тозобуз деп алар 92 сотук тозбой кетип калышты. Чындыгында мектепте 640 окуучу окуйт. Батабы батпайбы, анын саны да өсүшү мүмкүн багай. Саны сөзсүз өсөт да, себеби жылдан жылга өсүүлөр болуп атат. Мурда ушул жерде мектеп бар кезинде 500 окуучу окуган. Азыркы учурда бизге кошумча корпус куруп ал жака киргизгенден баштап 600дөн ашып калды окуучулардын саны. Анан бул жерге дагы жаңы мектеп түшүрүлдү, Кудай кааласа. Ошондо дагы мектептин саны көбөйсө дагы өсүп атат, Ооба, окуучулардын саны өсүп атат. Эми бул жерге жаңы мектеп курулуп атат. Жер аянты аздык кылып атат, бирок бул жерге келсек, биз мектепке келгенде ушул айланада окуучулар дагы тартылат да. Биздин окуучулардын саны 700дөн ашышы мүмкүн, сөзсүз түрдө да. Бул эми айланадагы окуучулар азыр башка мектептерге окуп атышат. Биздин немеге территорияга караштуу окуучулар башка мектептерде окуп атышат. Биз көчүп келе турган болсок, Кудай кааласа дагы окуучунун саны көбөйөт. Ал эми 92 сотук деген бул чындыгында аздык кылат да. Эч кандай кошумча бак жок. Площадкабыз да тардык кылып атат. Ошол биздин жаш бөбөктөрдүн билим алуу таасирине тийгизеби ушу кедергисин? Эми сиз ошол педагогикалык жакты карайсыз да, мен билгенден, Албетте сөзсүз тийгизет, тийгизбей койбойт. Себеби деген бизде өзүңүздөр көрүп тургандай эле тосмо менен тозуп койду. Бунун ичинде гана жүрүшкө мүмкүн эмес да балдар. Бак тараптар болуш керек эле, оюн площадкалары. Бир моментте эле 3 класска дене тарбия сабагы болуп калышы мүмкүн. Учурайт да, мисалы бизде 4 физрук мугалимибиз бар. Бир моментте 3 класска дене тарбия сабагы кирген учурда кайсыл жакка алып барышат? Бириси спорт залга келсе, бириси перепашкадан келсе, бириси каяка барат? Ушундай учурлар кездешет. Тардык кылат албетте, сөзсүз түрдө. Агай, бул жак азыр бала бакча экен, бул жан болсо эски курулуш экен. Ушулардын өзөктүү эмне курулуштар болгон сизде маалымат жокпу? Ушу жөнүндө болсо айтып берсеңиз. Менде маалымат бар, буну окуганбыз, мында чоңойгонбуз. Мына жерде окуу корпусунун өндүрүштүү окуу жайы болчу, кол эмгектен сабак берилген здание болчу, чоң здание. Бул жер. Сиз ушунун ичинде кадимкидей билим алгансыз? Ушунун ичинде билим алып, электр жарыгын, башкаларын, кол эмгектен эмнени үйрөнсөк, жыгач, ошону иштетүүнүн баардыгын ушул жерден үйрөнгөнбүз. Андан кийинки мынау садиктин ордунда мектептин залы же болбосо клубу турган да, мурунку. Бар беле кадимкидей? Кадимкидей эле бар болчу. Ал көчүрүп анан бала бакча курулду? Жок, ал көчүрүлгөн жок, көчүп калган мурун. Өзү эле эски. Жок болуп калган. Баягы мурунтан турганы ошол болчу. Анын жогорудагында да бир окуу корпусу бар болчу. Кыскасы ушул жерде бүт курулуштар бар болчу экен да. Азыр сиз ким болуп иштейсиз бул жакта? Мен азыр садиктин кароолчусу болуп иштейм. Жакшы элеби? Жакшы, Кудай шүгүр. Жакшы. Бул азыркы учурда бул азыр айтып атпайбы, бияктагы акелерибиз, агаларыбызчы, бул могу жер эме болчу депчи, кол эмгек сабагынан берчи, мастерской болчу депчи. Азыр бул жерлер да жеке менчикке өткөн да. Бул жерлер да жеке менчикке өтүп, азыр ушу орду менен ушу мектепке тиешелүү болбой калган да. Мектепке тиешелүү боло турган болсо, азыр жаңы мектеп салынып атат, ошонун ограждениясы тозулуп атпайбы? Азыр булар кошо тозулмак да буларчы. Мен азыр тиги тозуп аткан бала менен сүйлөшсөм, ал айтат, мен генпланда кандай болсо, ошонун негизинде гана тозом депчи. Сиздер мейли генпланды ошомойдон бияктан бери чоңойтуп алып келип бериңиздер, мен ошомойдон да тозуп берем деп атат алчы. Бирок ал генпланда тигил эле экен да. Тендерден ошону эле уткан болот алчы. Ушуну эле тозом, ушул 93 сотукту гана тозом депчи. Анда аябай тарып кетти. 188ден дагы кемип кетсе. 1 гектар 88ден ошондо 93-үн гана тозуп атат да. Калганы бүт уже мону жеке менчикте да. Азыр могу жеке менчиккени кантип тастыктай аласыз? Сиз жеке менчиктин ээсине өзүнө жолуктуңуз беле же? Жок, жеке менчиктин өзүнө жолуккан жок, бул өкмөт тастыктап атат да. Өкмөт ошо жеке менчикке өткөндүгү үчүн ошон үчүн баягы тиердин эмеси мектептин жери 93 сотук гана да таанып атат да буларчы. Жоксо азыр могу жерлерде эле мисалы жеке менчик да, мисалы мунун аягына чыга турган болсок, булар деле жеке менчик. Азыр сураштырып келсең мындай ээси бар. Мындай ээси бар. Мына жерден азыр 1 сотуктан ар биринин ээси бар булардын.
Ал өкмөттөн сураш керек да, бул ошо 1 сотуктан кимдерге алган, бул жер кимдики ошону сураш керек да негизичи. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менин каналымдын катталуучулары, кыргыз элим, көрдүңүздөрбү? Бул соц объект деп коет. Атайын ушуну багытталып берилген да, эми бул жерлердин калыбына келтирбесек, биз башка жерлерди таба албайбыз. Же мектепти курсак, кол эмгек сабагын эмне тиги 10 километр наракка курушубуз керекпи? Мектепти курсак, клубту болсо эмне 27 километр наракка курушубуз керекпи? Анткени бүгүнкү күндө баардыгы жеке менчикке берилип калды. Ошондуктан бул суроолорго жооп издеш үчүн азыр биз айыл өкмөткө барабыз. Айыл өкмөтүнүн өзүнө түз суроолор беребиз. А сиздер болсо каналдан алыстабаңыздар, катталганды унутпаңыздар. Катталып ой пикир калтырсаңыздар, күрөштөр дагы уланат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Сатаров Мурат Өкүшевич. Салам алейкум. Хорошо, азма киши келип калды, мен анан чалайын дешим. Азыр айыл өкмөттө кишилер бар экен. Азыр кирип суроо беребиз азыр. Уруксатпы? Gel. Boka gel, boka. Мен соокпадым. Жакшы жүрөсүң, ден соолукта. Сизге келип калдык. Келгиле. Бир-эки суроо бар эле. Албетте. Болдан ошо суроого жооп берсеңиз эле. Бир аз иликтөө кылып жүргөм. Анан бул Ибраев мектебинде мугалимдер чакырды бүгүнкү күндөчү. Баштапкы абалындагы ал жерде аянтын айтып атат. Анан бүгүнкү күндө таарып калды дейт. Мына ошол боюнча сиздерде кандай иш аракеттер болуп атат билейин дедим элем да. Менде иш аракеттер жүрүп атат. Азыр үстүндө 30 сотук жер. 15 сотугу муниципалдык менчикке алынган. Жанында муниципалдык менчикке алынган, кызыл китеп. 15 сотугу сотто жүрүп атат. Анда бул жерине бөлүм берилип кеткенби? Анан 94 сотугун 17-жылы кайсы бир айыл өкмөтүнүн учурунда мен ушул жерди ген планды тааныйм деп бекитип берип коюптур. Кайсы жылдар дейсиз? 17-жылдар. 17-жылдар. Ага чейин мынол буйрук туруп атат. Буйрук ошонун жээктери бүт соода сатык күркөлөрүнө берилип кеттир, э? Берилсин деп. Күркөлөрдүн ген планын буйрук кылып койгон да Бекишев Дүйшөбек деген. Бекишев Дүйшөбек. Күркөлөрдүн ген планы. Күркөлөрдүн ген планы. Азыр дагы биздин жөнөтө турган документтерибиз бар. Соттук иш-чарага. Азыр сиз кагаздарын ырастап атабыз. Азыр сиздердин баланста азыр жергиликтүү ген планда 94 сотук экен. Ген планда 94. Бекитилген. Ал эми 2004-жылы жанагы 1 гектар 88 соттук деп системныйга отуруп турган. Ал кандай болуп калат? Муну кайсыл айыл өкмөтүнүн учурунда экен, бирок Бекишев Абдыбектин учурунда мен ген планын тааныйм деп 094 сотукка макулдашып коюптур. Анан ошондон биз 15 сотугун муниципалдык ошонун үстүндө турат. Мунан жакшы билет, анан 15 сотук биздин эсепте. 15 сотукта азыр соттук териштирүү болуп атат. Обул сотто туруп атат иши. Анан кандай болот жагдай? Биз защита кылып атабыз бул муниципалдык менчик деп. Берки мастерской турган жактарчы? Кайсы? Эски мастерской дейт го, кол эмгек сабагынан берилгенчи. Анын маселесин биз сот документтерин ырастап атабыз, сотко өткөрөбүз. Бул жерлердин ээлери да чыга баштады. Ошолордун өзүнө барып суроо узатайлы. Келиңиз, депутат мырза. Сизге дароо суроолорду берейин. Могул жердин ээзи сиз турбайсызбы бүгүнкү күндө? Жок, мен эмес. Кайсыл жердикисиз азыр? Мен эмес, фактически. Тура.
Жок, сиз эмессиз, бирок сатып алгансыз. Жок, мен эмесмин. Сатып алган ким? Ким анан? Жок, мен эмесмин да. Тактагыла биринчи. Жок, тактагыла. Сиз эми депутат катары жаңы эле айттыңыз го, могул жерлердин негизи бүгүнкү күндө мен эйлик кылып атам. Жок, мен анткен жокмун. Жок, меники эмес, фактически бирок. Документальный менде эмес да, меники эмес. Кимде азыр документальный? Ал Могу азыр биз турган жер ошол бирөөлөрдүн буларды билбейм мен, буларды билбейм мен. Сиздики кайсыл жерде азыр? Меники жок, меники жеримде. Жок, ошо сиз айтып аткан жер, сиз айтып аткан жер. Булардан сурар ошону. Жок, мен тамашалап атам да. Кандай тамашалап? Сен өткөндө эле хаким менен айтышып жүрбөдүң беле мына жерде? Август айында эле. Эмне болуп калды ошондо? Көрдүң сен наместан турган жериңе хамелеон болуп кетип атасың. Мен намымда жер болсо мен айтмакмын да. Ким намында ал? Ал бөлөк намымда, мисалга. Мен атам намында ошум, үйкөм намында ошум да. Мен ага жооп берет. Ошондо кайсыл жер, могул жер Билбейм болду? да, билбейм да мен. Ама үйкөм билбейм да мен, атамды билбейм да. Жок, булар көргөзүп берсин да, ама. Таза эле маскаңызды дароо алмаштырдыңыз го. Азыр эле айтып атпадыңыз беле? Эмне деп айттым? Могул жер мени үй бүлөмө таандык деп айтып атпадым, айтып атат го. Сен да кошпойсуң да. Булар айтты. Жок, сиздин мына тургундар айтып атпайбы? Азыр жаңы эле эми эле сүйлөп азыр эле бир 5 мүнөт болду эле. Жер меники деп эле атпадың беле? Меники эмес, мен силерге айтып да, мен силерге айтып да. Тура, болотко айтып атам, журналистсиңби? Меники эмес. Бардык нерсе мыйзам менен чечилет, акелеп туурабы? Менин талаш тартышып курулуш эмеси жок да. Бунан туура меники бар, мойнума алам. Мен сатып алгам, бирөөдөн сатып алгам. Мунан айтты, арызданды, жана жерди билип берип коюңуздар, бул мектепти тактап деди. Булак түшүндүрдү, ген планда жок деди, туурабы? Кандай ген планда? Системныйда 2004-жылкыда отуруп атпайбы? Ген планда да Системный башка болгону менен бул мектепте ошол Жок, сен утурбайсың, менин оюн айтып Эми оюн айтканда сиз берде мындай болот да, жер алгандар менен жер талашкандардын эмеси болуп атат. Жок, бери карасаң. Конкреттик адамга. Ама сен де жериң бар беле? Мен бирөөдөн сатып алгам. Кайерде жер? Бул жактан сатып алгам. Эми айтсын да оюн. Мастерскойдо орду. Пожалуйста, мыйзам кандай чечсе мен акчамды андан алып алам мен. Ал. Мисалгачы, сатып алгам. Ал. Интернетине болот го. Бүт эле жалаң акча жасагандар ким берди? Кантип депутат болуп атасыздар? Жок дегенде элдин мүдөөсүн аткарып, биз азырчы могул мектептин айланасын эйликтеп атабыз. Сизди эмес, чоң атаңыз башкасын да боло берсин. Болгону сиз мында ачык айтып Бул койсоңуз. жерде тура. Алып алыптыр бирөөлөр, жол болсо мен үй бүлөмө өтүп кеттир деп. Бул бүт эле мектептин жери деп тааныйбыз биз эле. Бирок лично менин намымда жер жок да, кыскасы. Болду да. Сиздин туугандарыңыз да барбы? Туугандарда болушу мүмкүн. Эми такташ керек да анчы. Атаңыздыкы болуп чыгып калсачы? Болушу мүмкүн. Атаңыздан сиз өтөт да эртең дароо эле. Ал бойлук баласы өтүп калышы мүмкүн. Каяктан билесиң сен? Ар кандай да тура. Сиз эми депутат катары мына ушул маселелергечи жардам бересизби же үй бүлөңүздүкүн коргойсузбу? Жок, жардам берем мыйзам чегинде. Мыйзам каяка чечсе макул. Элдин менчиги да бунун бардыгы, жалпы эл колдонуп Эми турган эл колдонгон жер биз көрүп келгенбиз, эми сот деген бар. Эгер үй бүлөңүз болуп калса, аларга каршы чыгып берип койгулачы ошол өкмөттүн жерин, мектептин айланасы экен деп айта аласызбы? Мектептин айланасы экен деп алар деле тааныйт. Эми баары сот процесстен жүрөт деп ошого чейин барасыңар да. Тактайт, андатайт. Алар сатып алгандыр. Бербейм деген сөз мисалычы. Жалаң айыл өкмөттө иштегендер, депутаттар, анан башы көрүнгөндөрдүкү жерлер бүт жерде. Жөн карапайым элдики жок. Документтерин алып эле териштирип көрсөңөр жок. Мисалы Мики аз айтты, Мики Либой киши менен сүйлөшүп атат. Айбек деген, Айбекти мен тааныйм жакшы эле. Бир айылданбыз. Ошого окшогон мисалы бири менен тааныш булар, бүт бирин ушундай алышкан экен. Болбосо биз могу бактан алма жеп чоңойгон балабыз. 93-жылы ушеке 1-класска мектепке келген балам мен. Мына 25 жыл болду, 21 жыл болду быйыл. Бүткөнүбүзгө. Нар жагында 11 жыл жатат да. Почти 36 жыл болуп кетип атат. 32 жыл. Мына. Андан бери биз 10 бүткөндөн кийин эки жакка кеттик. Талада, миграцияда жүрдүк. Келсеңиз эле баары талкаланып жок. Бөлүп алып коюшкан. Мектепти бир эме келди. Абдека келип, айыл өкмөт болгондо ошого келип, бузуп, бирдекелерин сатып жүрүштү. Элдин баары алышты, анан мектеп курулду деп, анан кийин жери кандай экен биз эч кызыккан деле жокпуз. Мектеп курулуп атпыр деп сүйүнүп эле койдук да. Көрсө жерлерин баары бөлүнүп кеткен экен. Көрсө жерлерин баары бөлүнүп кетти. Эми азыр мына Кайдыгер эмес жанатан бери чогулуп атасыздар, жарандарчы. Мындан кийин кандай кадамдарга барасыздар? Эми Кудай кааласа эми чечип берет деген ойдобуз эми эме кылып эле. Биздин балдардын келечегине мындай кененирээк эркин өскөн баладай болуп, эртеңки күнү балдар биздин балдарда таар жерде, таар чөрөдө өссө, булардын эмеси дагы ой жүгүртүүсү тарыраак болот да. Ошон үчүн кенен жерде кенен эметкен балдар, кенен учурка ойногон балдардыкы келечеги алдыда болот да. Сиздин канча балаңыз бар бүгүн? 3.
Үчөө. Бул мектепке келишеби? Ошо мектепке келишет. Азыр наркы корпус барат кырда мектепке. Экөө окуйт, бирөө окуй элек. Ушул мына бул мектепке иштегениме 37 жыл болду. Башталгыч класстын мугалимимин Каракозуя Гүлжамал атым. Мен ошо 95 эме кайсы 37 жыл болду. Стажым 37 жыл. Ушул мектепте 37 жылдан бери иштейм. Анан мурда бойдок элем да. Ошондо 85-теги апам бар эле, өзүмдүн апам. Мен жалгыз жашабай апамды алып келип алгам да. Анан ошол убакта баягы кыйналып ар кимдикине көчүп конуп жүрдүк. Анан мектептин правкому ушул кызга ушул мектепке караштуу ушул квартираны бербейликпи деп сүйлөшүп, анан 95-жылы октябрь айында профсоюздук чогулуш кылып ушул жерди беришкен мага. Андан кийин анан бул жер көчүп түшүп калды. Анан чалым экөөбүз, чалымда 2-группанын инвалиди болчу. Эптеп анан кийин тамсалдык, таштан эле тамсалдык кийин мынау немени сыртынан эле койдук. Таштан тамсалып анан ушул жерге кирдик. Ал документтериңиздичи? Документтерим ошол мектептин гана документи болуп атат да. Ошол убакта азыркы күнгө чейин эле мектептин эле документи болуп атат. Мындай суроо берим келип атат да сизгечи. Мектептин жааматы сизге берип атпайбы бул жаккачы? Сизден башка дагы кошуналарыңыз мектептин жааматынан алган учурлар болгонбу? Мисалы сиздин аркаңызда жашаган. Алардын документтери бүгүн кандай? Мына ушул менин тамым, мына бул квартира, мына башчы турбайбы? Ушул экөө мындай жармакчылуу болчу. Биз ошондон бөлүп анан берек салдык да, бияк кароолчу. Ошол сиздин артыңызда кароолчу. Артымдагы кароолчу болуп иштейт да, аял экөө тең кароолчу болуп мектепте иштеп жүрүшүп, ал жак мектептин неме алма бактары дагы ошо эмеге карачы мектепке. Бүт өздөрүнө неметип алышты, мынакей 30 соток кылып. Алардыкы документтери бар. Документтери бар алардыкы. А блок анан Б блок деп неметилет экен да, бул экөөңүздөргө эле берилиптир да? Ооба, экөөбүзгө эле берилген. Урматтуу эл журт, көрдүңүздөр, мына ийгиликтөөлөрдү дагы улантабыз. Азыр мына бул жердин эми эзим эсмин деп койду, бирок айылдык кеңештин депутаты экен. Бул мектепте мугалим экен. Мына ушулар кандайдыр бир жолдор менен билбейм, мыйзам бузуп алганбы же бир ичара жең ичинде сүйлөшүп алганбы билбейм. Иликтейбиз. Мен каналыма катталыңыздар, барыңыздар, ой пикириңиздерди калтырыңыздар, маалыматыңыздар болсо дагы жаза берсеңиз болот комментарийгечи. Иликтөөлөр жүргүзөбүз. Сиздер менен көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.